Kelingizler. Operatsiya bolup keldik biz. Mantep. Hazır bunu 3 ay toktotpay tagышыбыз керек. Mantep putu бүгүлбөйт эде. Мындай бүгүлүп калды. Күнүгө азыр памперс жакшы экен, мындай чоң памперстен тагабыз. Күнүгө 4 та кетиребиз. Мен şu кызым жакшы болуп кетсин деп алтындарымды бар жоомду сатып бүткөнмүн. Эч нерсебиз жок, сата турган. Күйөөң иштебейби, неме кылбай дейт экенсиздер. Күйөөм иштеп эле жүргөн. Ушул жерде немелерге стройкаларга чыгат. Базарга барып иштейт, неме кылып. Ушул неме комага түшүп калып аткандан эч жака чыга албайт. Эч жака кете албайтам. Кызымды 11 жыл ушул жерде сүдүрөп жүрдүм. Ошам кабады, Бишкегем кабады. Мен Өзбекстанга барып, врачтардан шунчалык ыраазы болдум. 2 күндө ушу колунан кыймылдап, ал операция боло эле ушу колуну билдим мен. Bundan 1 ay мурун бизди тартып кеткен Адылак жолу. Неме кылып тартып кеткенден кийин ушу неме пулуңуздарга шунчалык кылып операция кылып, неме кылып келдим. Кызыңыз басып кетип басайын деп калды. Басайын деп калды. Дагы бир операция кылсак, Кудайга шүгүр, элдин катарга кашылып, өзүнүн теңдештештарга кошулуп, эми мектепке барсын деп тилеп атам. Жардам берип койсоңуздар экинчи операциясыга. Биринчи операцияңыздар ийгиликтүү болуптур, Ооба. Кызыңыздын буту бүгүлбөйт эле. Ооба. Колдору бүгүлбөйт эле, жакшы бүгүлүп калыптыр, Ооба. Качандан баштап бастыра баштайсыздар эми? Эртең Кудай кааласа 1-ден баштап бастыра баштайм мен. Ич бутулкаң. Көтөр. Өдөгө көтөр. Басып кетет, менин кызым жүгүрүп басат. Анан кийин эшиктерде ойнойт, Каяка барабыз биз? Өзбекстанга барабыз, Намангенге барып, басып келебиз, эми. Жүгүрүп басып келебиз, экинчи операциябызда. Келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айпер эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, өзүңүздөр келериңиздер. Эсиңиздерге сала кетейин, урматтуу көрүүчүлөр. Ошо Айпер айымды буга чейин 1 ай мурун тартып кеткенмин. Кызы 12 жаштагы ошо ДЦП илдети менен жабыркап, чет мамлекетке ушул операция кылууга муктаж болуп турган эле. Мына операциясына барып келди. Операциясы ийгиликтүү болду, Ооба, Анда кенендештирип айтып бересиз. Азыр үйүңүзгө кирип, абалы менен тааныштырсак. Айпер эже, кызыңыздын аты ким эле? Тажибаева Мадина. Мадина азыркы учурда 13 жашта, ДЦП. Ушул мурда өзүңүздөр видеодон көргөндөй, ушул эки буту бүгүлбөйт эле. Азыр бутунан операция болуп, буту бүгүлө турган болуп калыптыр. Жана ошондой эле Мадинанын ушул эс тутуму, акыл эси ошол өрчөгөн эмес, 3-4 жаш баланыкындай тили болсо чыга элек. Андан сырткары колу дагы бүгүлбөйт эле. Ооба, мына колу. Кол ачылбайт эле. Ачылбайт эле, мына колу иштеп калды. Мен барып 2 күндөн кийин сездим ушу колуну. 2 күндө билинди мага ачылып, жумулуп, кадимкидей мына колун иштетип атат. Эми Айпер эже, сиз ошол айтып берсеңиз, кызыңыз кандай илдет менен ооручу? Бул жерге отуруп алыңыз. Кандай илдет менен ооручу, кантип айыкты, кандай болду операция? Операция ийгиликтүү өттү. Бул ДЦПнын эң жеңили дешкен. Анан бизди операцияга неме кылышты. Мантип азыр 2 путудан операция болуп келдик. Азыр буну 3 ай токтотпой тагышыбыз керек. Мантип путу бүгүлбөйт эде. Мындай бүгүлүп калды. Мантип паска неме кылышы кыйын эде. Мынаяка тартып алат эде. Азыр тартып калдык. Кыйла. Мантип путуну түз кылып калды. Операция кайерден болду? Путунун манетиден операция болду. Мына этиден. Бул жерден жөн эле бул кичинекей эле го. Лазер менен болду. Ушинтип 2 путу ушундай. Боюнун өсүшү жакшы эле, Бою өсүшү немелери жакшы. Канча күндө, канча саат операция болду, кандай болду? Операциясы жарым саатка неме болду. Жарым саатта чыкты операциядан. Күлүп эле кирип, күлүп эле чыкты кызым. Кудайга шүгүр. Жеңил эле өттү операциясы. Келип, үйдө 20 күн жайдан жылдырбай, бастырбай неме кыласыңар деди. Бастырбайсыңар деди. 25 күн өткөндөн кийин бастыра баштайсыңар буну.
ого чейин бастырбайсыңар. Бастырсаңар мана сөөгү дагы неме болуп калат. Катып калат. Тарамышы. Кыргызча айтканда тарамыш катып калат экен. Неме кылганда. Эми буну азыр байлап туруп эле бастырат экенсиздер эми? Байлап туруп бастырабыз. 3 ай ушинтип бастырабыз, дагы 2 ай. Демек бир операциядан азыр буту акыл эси кандай болуп атат? Акыл эси кыйла неме кечеден бери 1-2 сөз сүйлөп атат өзү. Сүйлөбөй дедем. Сүйлөбөй кой деди. Кичине биттейикте сөз сүйлөп, өзүнчө күлүп неме кылдат. Экинчи буту мана бүгүлүп кадимкидей мана. Кайсы жерден болду? Бул жакы бүтүп калды мына. Этеден. Негизи ушундай басып кеткен адам кыздар бар бекен? Бар экен. Неме Кандай ооругандар бар экен? Пүт ДСП менен оорлор. Анан врач барганда эле неме кылат экен. Баланы көрүп туруп эле айтат экен. Бала басат же баспайт. Баспаганды сразу айтат экен, алып кете бергиле. Жакшы болбойт бул балаңар деп шондой дейт экен. Биздикини айтты, жакшы болот, аракет кылсаңар. Төлкө деди, каражаты көбүрөөк кетет деди. Камында 4-5 курс келесиңер деди. Кийинки дагы операция болушубуз керек дагы. Эми экинчи операциябыз монетиден мындай айтканда монетиден болот. 2 буту Согончоктон болот, Ушу Эмне жерден болот. себептен ал жерден болот? Монетидеги тарамыш маякаям түйүлгөн деп атат. Ошо экөөнү жазгандан кийин кадимкидей басып кетет экен бала. Ону Эмне Кыргызстандагы врачтар айтпадыбы ушей же ушинтип? Жок экен Жок, айткан жок. Мисалы Кантип эле Кыргызстанда деле жакшы го. Кыргызстанда мисалы ушу 11 жыл алып жүрдүм. Кыргызстанда больницаларда. Биттесиге бардым, мисалы неме кылып бардым, барсам бардыгы көрүшүп эле алып кетериңиздер, жакшы болот деп эле дарылар жазып берет. О дарылары мисалы бир айга жетет да, баягы дарылар жетет да, бир айдан кийин дагы бала хуже да. Ошондой акыбалда баягы мантип жаткан, мындай болуп жаткан бала болот. Ояктан Өзбекстандан өзү отурат экен. Дарылары мисалы азыр дарыям ичпей жатат. Мурун дары иччү ар дайым. Ар дайым дары иччи. Кармамизепин, Канглекс ичет элек. Азыр Канглексти токтотуп, кармамизепинге өткөзүп койду. Только кечкурун эле 1 маал эле берем. Кармамизепинди 2ге бөлүп 1 маал эле берем болду. Анан өздөрү 2 дары жазып беришти. Өздөрүнөн берет экен. Табигый кылып өздөрү жасап, чөптөн жасашат экен. Манасы ада болду, 2 маал эде. Спирттин немесиге куюп беришти. Мынасы 1 маал экен. Манабы колдо салгандар. Бирок жакшы болуп калыптыр. Кыжырданып, кечке ыйлап, жаныңызды койбойт эле. жаным койбойт эле. Азыркы ыйла мындай спокойный болуп калган. Спокойный болуп, кыйла неме болуп калды. Только азыр биче кыжыры келет, только эми бул эшикке чыкпай жатат да. Почти немеде 7-сиден бери эшикке чыкпайт, бастырбайбыз, бастырышка мүмкүн эмес деген. Ошого бастырбайга неме кылганыбызга кыжыры келип биче эле, унча эле эмес эми. Бир бала берсек, телефон берсек, неме берсек, алаксы отура берет ушинтип. Негизи жылыш бар экен, Жылыш бар, Кудайга шүгүр. Мана кол иштеп калды ушу. Мен ошонусуга сүйүндүм, ушу кызымдан. Ооба. Мантип кыймылдатып. Кантип иштеп калды? Биринчи кандай болду? Биринчи барган күнүм, мисалы бетте ошко жатканымда только токту. Мана монетики бетиге койбойт. Эки мана белиге коюп коет эди токту. Ойте барсам, бир маалда өзүм сурадым, атайы кызыгып. Мана иштебеген колго койду. Токту. Мантип кармап коет экен. Ушундай кылып кармап туруң деди. Анан манабы монетиге, мана мойнуга коет экен. Мана моюнга койгондо пут жака бар жогу кетет экен. Немеси, баягы ток аганы. Ток бизге кыйла ток менен ушу моюндан укол берди монетибизден. 8 күн укол бергенде 2 күндө уколдаганыбызда мына кол кыймылдай баштады. Вообще кыймылдабаган колу кыймылдап, ачып, жумуп, кадимкидей мынтип телефонду бири-бириге мында кичине кармап неме кылат мынтип.
Мурун кыймылдабай беле? Yok. Вообще мына колду кыймылдабайт эдем. Таша бир бала берсек сразу эле таша берет да мына кол андый кылбайт эдек. Эми экинчи операциясы качан болот? Экинчи операциясы июнунун 1-inde болот. 2 айдан кийин болот. 2 айдан кийин операциясы болот дагы кайта. Негизи канча жолу операция болсо бул толугу менен айыгып кетет экен. 2 операциядан кийин толук айып кетет экен. Азыр биринчи операциясы Биринчи болду. Дагы 2 операциясы жолу болсо, дагы бир жолу болсо кадимкидей басып кетет экен. Мен эч нерсе кылбай, только шуну бастырышым керек. Эртең 1-ден баштап эч нерсе кылбайм. Үй жумушуну унутам дагы, баягы эч баланы унутам дагы, только ушул 4 менен. балаңызды, күйөөңүздү ким багат анда? Өздөрүн багат эми. Башка айлам жок. Мага врач ошондой деди да. Даже күйөөм аям айтты. Эжмана катыныңа деди, жардам бересиң деди. Эч жака чыкпайсың, азыр баргандан кийин деди. Баса азыр 20 күндөн бери күйөөм иштебейт. Шу мен менен карашып, шуну жылдырабыз, отургузабыз, неме кылабыз. Путун жерге тийгизбегиле деген үчүн шунтип карап атабыз. Азыр только шу күндө чын айтсам, шу 6000 пособиясы, мыналардын отдельный, буну группа пул эмес, пособиясы эле шу 6000дик продуктага эле неме кылып атабыз. Продукта менен жашап келатабыз. 6000дик продуктага жетип атабы же айына? Айына бир бала кылып, эми 5 балага бир бала кылып жеткизип атам. Айла жок. Эми шу кызым майли шу бир жылда бастырып аласыз деди. Врач айтты. Мен аракетим неме кылган болсоңуз деди, мен айтканын кылдырбай неме кылсаңыз басып кетет деди. А мен немемди кылбагам, өзүңүз билген немеңизди кылсаңыз, майли деди, алып кете бериң, кандай кааласаңыз шундай кылып карай бересиз деди. Өмүр бою ушинтип карап өтүп кетесиз деди. Азыр шуну неме кылып, эми шу менен аракет болом только. Жакшы, анан каражат жагынан мурдагы берүүдө ошол мен видеого тартып, элден кичине акча топтоп, анан операция кылып келдиңиздер да туурабы? Ал операциясы ийгиликтүү болду деп атасыз. Ошол элдерге да ыраазычылыгыңызды айтып, анан кийинки операцияга ушул чечүүчү бир операция калыптыр. Ошол операция болсо, бул кыз толугу менен айыгат экен врачтардын айтымында. Андан кийин үйдөн гана бул кызды карап бастырат экенсиздер, кийинки операциясына канча акча керектелип атат эже? Ошондо ояктын пулда 7 миллион дейби, ошондой болот экен. Биздин пулда 70 миң. Кыргыздын пулда. Операциянын өзүнө эле 70 миң болсо, жол кире, жатакана, нар жак бер жак эми 100 миң кетет да эми. Анан онун айтты, ол операция өтөт деди, андан кийин ошентип кадимкидей дагы ошондой кылып карайсыңар деди. Дагы 20 онон операция чыккандан кийин кадимкидей ошентип карайсыңар. Анан бастырып ар неме кылып бүткөнгөндөн кийин, операция өткөндөн кийин, 3 ай өткөндөн кийин келесиңер деди. Дагы ондан кийин 2 курс алганыңардан кийин кадимкидей бала бир жакшы болуп калат. Акыл эси басышы бар жогу жакшы болот деди. Врачтар өзү карап турат. Врачтар өзү көзөмөлдөп турат. Даже мага видео вызовдон звонок кылып турушуп атат. Бала медсестра азамат экен врачтар. Анан мен сизге там бердим. Биздин врачтарга барсак, неме кылат да, кадимкидей бунун акыбалын өзүбүздөн сурайт. Кандай бала болуп атат, эмне болуп атат, каерде ооруп атат деп. О врачка бардым, менин немемди сураганам жок менен. Бала кандай акыбалда, кана кагаздарын алып кетчи, көрөйүнчү деген жок. Баланы отургузуң эже деди, отургуздум. Отургузуп, путуну бүгүп көрдүп, путу бүгүлбөйт экен деди. Манетиден операция болуш керекпи деди, оэттен болбойт экен, жакшы эже, оэтиңиздер жакшы экен деди, мына тизеден болосуңар деди. Онон манетиден операция, согончоктон операция болосуңар деди. Анан бастырып көрүң деди, бастырдым. Бастырсам, шого каратып эле айтты, 2 жерден операция болосуңар деди. 2 жолу операция болуп, onu кадимкидей басып кетесиздер, мен гарантия берем деди. Эми Айпар эже туурасында ошо элдерге айта кетейин, ушул үй бүлө, 5 балалуу, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген кызы бар, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Андан тышкары бул үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына кирет. Ушул Караван айылындагы. Ошол күйөөсү болсо, ошо стройкаларда иштеп, кара жумушта иштеп, күнүгө 1000 сомдон, 2000 сомдон акча таап, ушул үй бүлөсүн багып келет экен. 5 баласын азыр жолдошу дагы балдарды карап үйдө. Ошондуктан бул үй бүлөгө каражат жагынан ушул кыйналып жатышат экен. Экинчи жолку операциясын жасатууга ушул мындан кийин ушул 2 ай калыптыр.
ушул 2 ай аралыгында ушул видео кайрымдуулукка чыгып алдын ала сарсанаа болгон ата эне элден ушул азыраак болсо дагы жардам болуп калса кызыбыздын операциясына жумшайбыз деп мени чакырышты. Мен комментарийсиз, түз эле монтажы жок сиздерге болуп аткан окуяны көрсөтүп бердим. Мурдагы видеолордон дагы өзүңүздөр көргөнсүздөр, бул үй-бүлөнүн жашоосу кандай экендигин. Азыр эми кыйла элдин жардамы менен, элдин айланса болот, мына жылыш бар экен, Жылыш бар, Кудайга шүгүр. Ушунча Рахмат. 12 жылдан бери ушул өзүбүздүн жергиликтүү врачтар ушундай так диагнозун кое албай келген экен, бирок ушул Өзбекстандагы врачтар диагнозун коюп, бир жолу операция жасаганда эле кыз жакшы болуп калыптыр. Экинчи жолку операцияда басып кетет деп атат. Аны дагы көрө жатарбыз. Басып кетсе, Кудай буйруса, ошол сиздин жакшылыгыңыздарды кайрадан ошо кызыңыз чуркап ойноп калган мезгилде биз тартып кетели, Кудай буйруса. Айткенкесин. Чоң рахмат элгеям шончолук жардам бергениге. Анан ушу мына бала алыстан келип бизи тартып, неме кылып чыгарып берип атканга үй бүлөсү менен ден соолукта болсун. Чоң рахмат. Бардыгы рахмат айтып кетем. Эми ушуга кичине болсо жардам берип койсоңуздар, сизден сураныч. Ошо кызым экинчи операциясы менен жакшы болуп басып кетсе, сиздерге дагы экинчи операциясынан келгенден кийин Кудай кааласа неме кылып бастырып чыгарып неме кылышка аракет кылайын. Сиздерге неме кылам, суранам сиздерден. Кичинеден жардам берип койсоңуздар ушунун операциясыга. Эми жаш бала да эмне дейсиз? Эми ушу элден суранамын, ушунун операциясыга, экинчи операциясыга жардам берип койсоңуздар, сиздерден сураныч. Ушу кызым айыгып кетсе. Мен ушунчалык ыраазы болдум ошо намангандык врачтарга. Меге дегенде мына колу вообще иштебеген кол кыйла ойнотуп, жазып колуну мантип, мына 2 күндө мен о операциясыны кыла элек ошо эртеде билдим. 2 күндө мен ошо намангандык врачтарга там бердим. Ушу 2 күндө биз мисалы ушу жерде биз мына 11ге киргиче жүрдүк Кыргызстанда. Биттеси bunday неме результат көрбөдүм мен бүйеттен. Намангенге барып ушунчалык результат көрдүм. Бир немеде эле 2 күндө кайсы врач кайсы неме кылат билбейм мен. Бүйетте көп жүрдүк биз сүдүрөп баланы. Бардык, барсак, мана кабинетке кириң дейт. Киребиз, кирсек 20 000 манча пул бериңиздер дейт. Эми кызыбыз экен деп даже алтын куласыргаларыма чейин бар жогума чейин сатып бүттүм. Ошо кызыма үчүн сатып неме кылсагам бетте оңдолбоду. Кудайга шүгүр Өзбекстандын врачтары күчтүү экен, кыйла күчтүү экен өзүбүзгө караганда. Колун кыймылдатып, бир колдан о колго кармап, кыйла неме болуп калды, спокойный болуп калды балам. Кыйла. Мурда мунчалык эмес эди. Мана Адылам өзү көргөн. Мурунку тартканда, бир аялың тартканда көрүп кеткен, кандай бакырып аткандарыны, кандай кыжыры келип, неме кылып аткандары. Жакшы болуп кетсин, Кудай буйруса. Болуптур, рахмат силерге.